мен буга туп-туура эле көз караштамын. Токолго. Точно хайп болот экен эмес. Мен сага 5 коюп берем аттестатыңа. Бирок сен мени уят кылып жогорку окуу жайга барбагы. Сен только артист болгун деди. Азыр ошол аттестатында жүргөн Жаңгыз 5 ошол эжем. Сатирадагы тандалган темалар каяктан чыгат? Максат элди эле күлдүрүш эмес да. Элди күлдүрүш оңой. Күлдүрөм десең күлдүрө бересиң ар кандай. Бирок сатира деген ушундай да, анын күлкүсү да болуш керек, айтайын деген ою да болуш керек, идеясы да болуш керек. Саясатка аралашып атпайсызбы? Кандай барбасаңыз деле? Интересно. Кантип аралашпайсың да? Жок. Катачылыктар кетирсе, бийлик тарабынанчы мурунку Абдулда келип тамаша иретинде сазайын береби? Илгери Мыскыл тамашаны эл жаңы жылдын алдында ошого сактанып отурушчу, ошону көрөбүз деп даярданып, биз качан саясатты айта баштаганда телевидениелер тартпай баштады. Сүй деген эмне? Мындай деп мен эмес, менден акылдууларды айта алган эмес да. Бул өтө чоң сатира. Жок. Саламатсыңар, биздин урматтуу катталуучуларыбыз. Биздин адаттагы деле жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бизде бүгүн конокто белгилүү кудул, орусча айтмакчы комик, сатирик деги деле мен жок кезде эле бар болгон, популярдуу болгон агайыбыз келиптир. Бүгүн бизде конокто Абдулда Иманкулов. Кош келдиңиз. Рахмат. Ушу кудулдар өзү каяктан чыгат өзү деги деле? Адамдын ар жагында мындай идиреги бар, неме мектептен эле билинип калса керек да. Мисалы үчүн мен көп жерде айтам, илгерки мугалимдер билимдүү эле эмес, мындай сынчы да болсо керек да. Мисалы үчүн мен 4-5 класстан баштап эле орус тилден берген агайым бар эле, Аманат Мендибаев деп, сахна деп доскага чакырганда мындай доскасы үчүн сахна болчу экен да. Ооба. Доскага чакырганда дагы мындай атыман, фамилияман айтпай, артист чык доскеге дейт эле да. Мен муну көп жерде айтып жүрөм да, бир химиядан берген эжекебиз бар эле. Раматылып өтүп кетти азыр, ага экөө тең. 10 классты бүтүп аяктап атканыбызда, акыркы экзамендерди тапшырып атканыбызда, ошол химиядан берген эже мени токтотуп алып, анан айтып калды да: Абдулда, мен сага химиядан 5 коюп берем. Бирок сен өзүң акыбалыңды билесиң. Билем эже. Мен сага 5 коюп берем аттестатыңа. Бирок сен мени уят кылып жогорку окуу жайга барбагы. Сен только артист болгун деди да. Азыр ошол аттестатында жүргөн Жаңгыз 5 ошол эжемки. Жалгыз 5пи? Жаңгыз 5. Өзүм айтсам, башка бирөөлөрдү көрүп, популяр жылдарды көрүп, ошол популяр болом деп мектепке чейин баштагам. Анан мектептен ошо ачылып баштаган. Сиздечи? Биз бала кезибизде ким популярдуу, ким кандай билген жокпуз да. Себеби дегенде биздин айылда ал кезде свет жок эле. Телевизор деген жок эле. Анан бирөөлөр бир радиодон гана угуп калар элек. Ырыспай, Абдыкадыров, Шералиев Нурларын, жана башка ушул сыяктуу адамдарды биз радиодон гана угучубуз. Анан свет кийин барды, телевизор кийин болду. Биз көпчүлүк инсандарды атынан билгенибиз менен өңүнөн тааныбайт. Себеби телевизор жок да. Алардын бардыгы дайым эле айылга бара берчү эмес. Ошон үчүн биз алардын баарын кийин көрдүк. Кайсыл аттарды ушул эсиңизде сактап калгансыз? Мен билгенден сөзсүз түрдө Төкмакындар болот. Эстебес Турсуналиев, Ашыралы Айталиев, Токтосун Тыныбеков, Туганбай Абдиев деп ушуларды билчү элек. Оончулардан Ырыспай Абдыкадыров, Жумамедин Шералиев, жана башка ушуларды. Ал эми жанагы Асанкалы Керимбаев, Түгөлбай Казаков,
Мамажанов жана башка ушуларды биз уже чоңоюп мектепти бүтөйүн деп калган кезде уже аттарын угуп аттары чыгып калышты. А сиздин учуруңузда ошондо адамдар өзүнүн максатын каяктан тапчу? Мындай эмнени менен кызыгып, каяктан ушул ичиндеги ушул эмелер пайда болчу, артист болом дегениңиз? Ал кездерде театрлар концерт коюп барчу да айылга. Филармониялар барчу. Артисттер ошолорду биз сахнадан гана көрө элек. Биздин айылда клуб бар эле, бирок концерттин көбү клубда болчу эмес, себеби эл батчу эмес клубка. Ошон үчүн илгери баягы чарбалар таркай элек, совхоздун кези, союздун мезгили дегендей ошол чарбалар акчасын берип койчу экен. Анан эшикке көшөгө тартып алышып, ошол автобустан чыгып дегенде анан ошол спектакльдерди ойночу. Мунун ичинен Капар Медетбеков, Сейитказы Андабеков, Рыскулов жана башка ушул Күйүкова, Күмүшалиева дегендерди ошол ойноп аткан сахнадан тааныдык. Анан ошол жактан мындай бир кызыгуу пайда болуп баштады ушу. Сөзсүз түрдө анан бала кезде ошондой ар кимде ар кандай сезим болот да. Анан мисалы мен ошондо эле аттарын жаттап калганга аракет кылчумун. Өңдөрүн таанып калганга аракет кылчумун. Фотоаппарат жок да, суктанчумун. Каякта фотоаппарат? Бул жакка суктап калбасаң болду. Фотоаппарат, магнитофон дегендерин дайын жок болчу анда. Канча гигабайт мээңизде батчу? Ким билет. Бир топ эле болчу, азыркыдай эмес эле да. Азыр эми возрастта ошондой азыр бир нерсени ойлонуп, азыр сахнага чыгып ушуну айтам деп чыгасың. Анан эң негизгисин айтпай кетип каласың да. Анын ар жакка барып алып анан эстейсиң, кайра келип айтканга болбойт аны. Ушундай да. Айтып атпайсызбы балаңыз ошо сахнага дейм, мен да сахнага дейм, доскага чакырганда артист деп чакырчу депчи. Демек мектептен да бир мындай бир нерселерге аралашып, кружоктор болчу, башка болчу. Ал кезде дайым эле артисттер бара бербейт да. Ошон үчүн майрамдарда, жаңы жыл, 8 март, 9 май да ошол эле колхоздо иштеген шопурлар, башкалар, анан мектептен окуучуларды алып, анан атайлап анан концерт даярдачу. Элге, клубка. Анан ошондо биз аралашып, бир интермедия ойноп, тигиндей мындай болуп анан калчубуз да. Сиздин биринчи ошол сахнага чыкканыңыз эсиңиздеби? Ошол айылда. Айылда качан чыкканым эсимде жок. Театрга келгенде чоңураак сахнага чыкканым эсимде. Кандай болду эле? Жаш элем, армиядан келгем бирок. Анан ошо театрга, Белик театрга, Токтолелик театрына ишке кирип калдым. Анан бир чоң программадагы мындай бир концерт болуп калды. Сырттан кишилер бармак экен. Анан бир күн мурда мени даярдады тиги Бусурманкул Корошев деген бар, ал киши азыр деле бар. Анан ошол алып барып атат да, бирок эртеси күнү концертке бошобойт, себеби роль ойнойт экен да. Анан эртең бул бошобой калат. Азыр сен Корошевду карап тур, ушул кандай чыгып, кандай айтып атса, так ошондой чыгасың деп мени даярдап калышты да. Анан мен карап турам аябай кызыгып. Анан баягы эртең концертке акыркы прогон болуп атты. Анан кана чык деди мени. Анан залда бир топ кишилер отурат. Алардын баары программаны кабыл алып аткандар. Анан мен чыгып бара жатсам эле, менин колдон келишинче Корошевдай болуп чыгайын деп аракет кылып атам. Анан чыгып баратсам эле баягы залда отургандар, текшерип көрүп отургандар кыйрап күлүп жатып калышты. Көрсө ал Корошевдун көзүнүн очкиси бар, анан колу сынган, колу мындай неме да. Анан мындай бүктөп алып басат экен да, мындай
кыйшагынан басат экен. А мен ошентип чыгыпмын да. Анан эле күлүп калышты баары. Эмнеге күлүштү? Өзүм деле түшүнбөйм. Көрсөм мен ошо нак короштой болуп чыгам деп, анын колун туурап неме кылып алып чыгып алыпмын да. Ошол эсимде, аны ошол театрдагылар азыр дагы айтып күлүп калышат. Өзү Корошовдун ким болчу? Ал албарчу же? Жок, Корошов деген азыр деле Токтогул элек театрында иштейт. Ал киши азыр 70тен өтүп калды болуш керек. Дагы бала кезинен баштап ошол театрда келаткан киши да эми ал. Бир топ спектакльдерде ойногон, анан райондун көп мероприятиесин азыр деле ошол алып барат. Дикциясы жакшы, мындай немеси жакшы дегенде. Бир топ спектакльдерде ойногон. Демек сиз ошондо биринчи жолу чыгып күлкүн угупсуз. Мындай кудул эмес болуп, бирок уже күлкүн уктуңуз. Күлкүн укканда балким ошондо пайда болду бир ойлор. Элдерди күлдүрсөмбү деп. Жок, андай деле ал да андай деле ой болгон жок. Анан мен ошол эл театрга кирип иштеп калдым да. Анан ал жерде спектакль ойноп калдым. Спектакльде бир топ ролдорду ойноп калдым. Ал кезде ушундай болчу, спектакль 1 саат 20 мүнөт, 1,5 саат ушундай спектакль жүрсө, аркасынан сөзсүз түрдө концерттик программа берилчү да. Ага сөзсүз түрдө баягындай алып баруучу керек болот. Анан мен баргандан баштап эле ошол спектакль ойноп, анан кайра концертти улаганда ошол концертке алып баруучу болчумун. Анан алып барып атканда эми ал жердегилер да үйрөтөт дегендей, мындай кыл, андай кыл, паузаларды толтуруш керек. Бирөө кийинип даярданганча кичине сүйлөп туруш керек дегендей. Анан өзүңө баягындай неме пайда болот дагы, анан аракет кыла баштайсың да. Ошол жакта тамашаларды айтып баштадыңыз, анан ошол паузаларды толтуруш үчүн. Кез. Кандай болду биринчи тамашаларыңыз эсиңиздеби? Ушундай эмнеге ал тамашалар жаздыңыз экен? Биринчиден элди күлдүрүп, убакытты алып, зериктирбей дегендей. Мен ошол жакта иштеп жүрдүм. Анан аякта мен 7-8 жыл иштегенден кийин, анан Ошто азыркы Ырысбай Абдыкадыров атындагы филармония жаңы ачылып калды. Ошондо ар кайсы жерлерден бир топ артисттерди набор кыла баштады да. Ал кезде Жалал Абад деген область эмес. Түштүк баары биригип келип эле Жалал Абад, Баткен баары биригип келип бир эле Ош область болчу. Анан Токтогул районундагы Ошко карачы. Анан ошондо бизди набор кылган. Ошондо Токтогулдан Ыраматылык Жаныбек Алыкулов экөөбүз кеткенбиз. Ошентип анан Ошто филармонияда иштеп калдым. Аякта бир 7-8 жыл иштедим. Андан кийин уже баягындай кооператив деген бир түшүнүктөр пайда боло баштады. То есть ошондон баштап артисттер кичине чөнтөгүнө иштей баштады десек болот да. Сайыс ыдырайын деп калган кездерде. Анан ошентип анан кийин өзүбүзчө жеке мындай артист болуп чыгып кеттик. Кайсы учурда ушул өзүңүздүн азыркы форматыңызга келип калдыңыз? Азыр форматыңыз баарыбызга белгилүү. Чыгасыздар, сатира ойнойсуздар, өрөн шылыңдайсыздар, айтасыздар, тамаша ойнойсуздар. Ал жакка кантип келип калдыңыз? Жок, биз шылдыңдабайбыз. Биз ошол коомчулукта, элде, журтта болуп аткан терс көз караштарды, терс нерселерди гана кайра өздөрүнө көрсөтүп берип турабыз. Мени эл журт тааныгандан кийин деле мен көп жыл өзүмчө жекече концерт берген жокмун. Мен өзүмчө жекече концерт бермек түгүл, элдин арасында эле Абдыманкул катышат деген баягындай неме болуп калса, ошого эле калчылдап корко берчүмүн. Мен качан элдин көпчүлүгү таанып, билип калгандан кийин анан өзүмчө программа дайындап, баягы 2 сааттык программа болсо, ошонун 1 саат, 1,5 сааттын убактысын өзүң ала турган болгон мезгилде анан ошого даярданып анан концерт бердим мен. Мен ага чейин
неме өзүмчө концерт берген жок. Ушу сиз Мен бир жагы 20 жылдан өткөндөн кийин анан Абдулла Иманкулов деп анан өзүм афишамды илип анан кое баштадым. мен байкашым боюнчачы ушул союз убагында жашаган адамдар анан биз менен жашаган адамдардын ушул бир айырмачылыгы бар. Сиздердин заманыңызда ушул деги деле карьерада артисттиктеби же эмнеде болобу ал жакта мындай убакыт менен болчу экен да, аябай узун узак айтып атпайбы 20 жыл жүрдүңүз өзүңүз концерттериңизди койгоңузчу. Бизде азыр башкача. Бир ырдадың болду концерт бере бересиң. Ооба. Бул сизди кейитпейби? Сөзсүз түрдө кейитет. Эгерде сенин атың деп өзүңдүн атың менен элди чакырып аткан болсоң, анда сен программанын жок дегенде 70-80% өзүң тартышың керек да. Анан мен айткым келбейт тигил бул деп. Просто бир ырдап алып эле же бир интермедиа ойноп алып эле анан башкаларды көрсөтүп андай болбойт. Кантип ойлойсуз, балким бул жерде сиз жолуңузду эртерээк баштырсаңыз болмок. Неге 20 жыл жүрдүңүз? Неге ага чейин мындай аракет кылып көргөн жоксуз? Эмнеден корктуңуз же эмне себеп болду? Анда коркунуч деген сезим болчу эмес. Коркунуч деген сезим бир гана нерсе болчу, ошол мен ошол деңгээлге жеттимби, жеткен жокмунбу? Вообще-то мени эл таанып келеби мага? Мени билеби өзү эл деген нерсе болот да. Мен өзүм эле коюп алсам, анан мага эл келеби, келбейби? Ошол ойлор. Биринчиден, экинчиден программанын канча пайызын, канча убактысын ээлей алам. Эң негизгиси ошол келген көрүүчүлөр, келген зрительди ыраазы кыла аласыңбы? Мындай ток пейил, койсо болот экен, мындай болуп калыптыр да деген ушундай бир нерселер болуш керек да. Азыркыга чейин ошондойбу? Азыр деле ошол. Азыр деле ар бир концерт, ар бир выход керек болсо мен үчүн неме премьера. Мен азыр да корком сахнадан. Мисалы. Эл күлбөй коёбу деппи? Эл күлбөй коёбу деппи? Мындай да. Максат элди эле күлдүрүш эмес да. Максат ойногон сатираң, айтылган сөздөрдүн мындай айтайын деген ой максаты болуш керек да. Элди күлдүрүш оңой, күлдүрөм десең күлдүрө бересиң ар кандай кылып. Бирок сатира деген ушундай да, анын күлкүсү да болуш керек, айтайын деген ою да болуш керек, идеясы да болуш керек. Өзү сатириктер барган сайын азайып барып атат да. Азыркы заманда бул популярдуулугу азайып барып атат да, чындыгында. Мындай жаңы сатириктер көп чыкпай калды, мен көрүшүм боюнчачы. Азыр көбүнчө стендап, тамашоо деп жана көбүнчө ошолорго популярдуулук да. Неге сиз сатираны тандадыңыз? Тамашоо деп атпайсыңбы? Силерге окшогон эле каналдар. Мисалы, мен эми жаман көрүшпөсүн мындай да. Биз качан саясатты айта баштаганда, телевидениелер тартпай баштады. Концерттер тартпай баштады. Тарттырайын деп барсаң асмандагы акчаны айта башташты. Ал акчаларды биз бере албайбыз. Биз берген күндө дагы, биз ойноп баягындай болгон күндө дагы аларды эфирден бербейт. Башка кылбайт. Кана илгери деген, даже силер билбей калдыңар болуш керек. Илгери мыскыл тамашаны эл жаңы жылдын алдында ошого сактанып отурушчу мындай. Ошону көрөбүз деп даярданып, ага чейин тамагын ичип, ал кезде ого өтөр жаңы жыл башкача тозучу эле.
мас болуп калбайын деп, уктап калбайын деп кадимкидей күтүп отурушчу да. Азыр андай программа жок. Жаңы жылда кайсы мысык тамашаны көрдүңөр? Бер жагы 20 жылдан бери мисалы да. Анан ошондой кылып анан немелер баягы биз саясатты тигини муну айта баштаганда телевидениелер тартпай баштады, көрсөтпөй баштады. Анан биз дагы катышпай баштадык дегендей. Азыр телефон бар, техниканын өнүккөн мезгили, каалаганыңы айтып, каалаганыңы неметсең болот. Анан эле барып эле анан тамашоо тарта башташты. Мен аларды жаман деп айта албайм, баягы кыска немелерди ойношот. Кийинки келаткан жаштар, балдар кыргыздын кудулдук өнөрү ушундай болот турбайбы деген түшүнүккө алып келишти да. Муну кылганда дагы биринчи канал КТР жазат. Сиз өзүңүз азыр эле айтып кеткендей, бийликтин ар учурда басымын көрүп келейин деп жазып келесиз да, айтып келесиз. Мисалы, 2020-жылкы окуялардан кийинки президенттик шайлоонун алдында дагы 3 Пахан деген интермедианы жарыялап, бирок ал Ош шаарында ГКМБга суракка да чакырылып чыктыңар. Андан кийин 2023-жылы Садыр Жапаровдун колунан сыйлык алдыңыз. Андан кийинки бүгүнкү күндө ой бөлүшүп кетсеңиз, өзүңүздүн көз карашыңыз, мамлекеттеги эле сиз аксакалсыз да, аксакалдын көз карашы менен кайсыл тарапка кетип баратабыз? Мындай да. Ошол жанагы 3 Пахан деп биз бул немеси жок эле концерт коймокпуз да. Анан эми тиги анда Раматылык Рахман бар да. Анан ошондой бир неме болуп калды. Анан мен айтып калдым. Рахман тиги концерт атын эмне деп коебуз деп аны айтайын деген деле оюбуз жок. Анан Рахман айтып калды ушундай деп. Анан мен бир чети чочуп кеттим дагы, экинчи чети неметип, эмне болуп тур эле дегендей неме болду да. Эми биздики мындай да. Кээде мындай жакшы санап кылып аткан ишиң дагы тескери чыгып калат да. Анын ашыкча оройураак болуп калганын ошол эле момент айтканбыз. Да, Эсенбыга чакырды. Бардык Оштогу немеге. Анан алар мындай аябай азыр деле билбейм кандай бала экенин. Мындай сылык тосуп алды. Чакырды, байкелер биз силерге жамандыгыбыз жок. Эмне мындай колдон келсе ушуну алып койбойсуздарбы? Себеби дегенде мындай болгондо мыйзам мынерине туура келбей калат. Тем более бул шайлоо жүрүп аткан мезгилде мындай неме бар деп түшүндүрдү. Чай берди, неме кылды. Анан өзүбүз деле туура дедик. Туура чындап эле ушундай болуп калыптыр. Деп анан келдик дагы ошол жерден сүйлөшүп эле анан аны немеден алып таштадык. Программадан. Анан аны дагы баягы азыр техниканын жетишкен заманы бирөө телефонго тартат. Кирип баратканда ар кимдин чөнтөгүн тазалай албайсың, алып кой дей албайсың. Башка дегендей. Анан ал азыр деле жүрсө керек, аны сразу интернетке чыгарышпады. Ошондой жанагы кандай айтсам, жанагы эле усталар машиненин бир запчасын сындырып алгандай, же бир немесин туура эмес оңдоп алгандай, бирөөнү дарылап атсаң туура эмес дары дармек берип алгандай, андай тиги врачтардан деле көрүнүп жүрбөйбү? Биздики баардыгы эле гладкий боло бербейт.
кээде өзүбүз да билип калабыз. Ошондой бир оройраак болуп калган. Ал эле эмес, саясаты жок эле жөн деле кээде мындай эле немени ойноп алып өзүбүзгө жакпай калат. Кээде үйдө отуруп алып баягы бир немени жазасың, кечинде окусаң ушундай өзүңө жагат, эле өзүң кошо рахаттанып күлүп, бир сон болду деп уктап ойгонуп алып, эртең менен барактап карасаң кайра өзүң жиниң келип айырган мезгилдер көп эле болот. Сиз айтып жатпайсызбы? Ушул керкилерде орой болуп калат депчи тамашаларыңыз. Эмне себептен орой болуп калат? Неге жан дүйнөңүз ошону каалап жазып саласыз бир учурда, эмоцияга берилип, анан өчүрүп саласыз же кандай болуп калат? Жок, кээде эч нерсеси жок эле мындай эле бир сонун кетет. Бул мындай да. Сен арык чаап атсаң, көзүң көрүп турат да, мына жердин чөп басып турат, муну алып коюш керек, муну кырыш керек, мына жерин чукуш керек, башка дегенде. Бул көрүнбөйт, бул көзгө көрүнбөйт да. Бул көзгө көрүнбөгөн нерсе. Анан бир отурсаң ушундай жакшы чыгат, өзүңө жагат. Болбосо өзүң жаздың, өзүң рахаттандың. Аны сени келип бирөө бери мындай кылыпсың, тигиндей кылыпсың дебейт деле, башка деле кылбай, жөн эле сүйүнүп жатасың. Эртең менен ойгоносуң, бет башыңды жуунуп, неметип, кайра башынан тигини окуйсуң да. Десең эле кашайып өзүңө жакпай калат. Өзүң жиниң келет. Неге мынтип жазып атам? Же неге мындай? Кой. Дегенде мындай моменттер көп болот. Бул эми сиздин жолуңузда. Кээде бул илгертен эле ушундай. Кээде бир интермедияны ойнойсуң, вроде ошол мезгилде жакшы, убакыт өтөт, 1 жыл өтөт, 2 жыл өтөт. Анан кийин бир архивден көрүп каласыңбы, же бир телевизордон көрүп каласыңбы, анын баары биздин колдо турбайт да, ар кандай немеге кетип калат. Анан ошолорду көрүп калганда өзүң кейисиң да. Ай атам, ушуну эмнеге мындай кылып айттым, же эмнеге мындай сүйлөдүм. Мындай кылып ойноп коюп, мындай кылсаң болчу экен дегендей нерселер көп болот. Мисалы үчүн Раматылык Ырысбай Абдыкадыровдун өмүрүнүн акыркы 10 жылдын ичинде мен ак илми болуп жакшы ал киши менен жүрүп калдым. Токон Эшбаев Раматылык филармония директору эле, мен ошол филармонияда иштейт элем. Анан Ырысбай эке келет эле дагы Токон экеден сурап, мени муну бергин мага деп, анан баягы анча мынча тигиндей мындай концерттерге ээрчитип алып кетип калчу. Алып барчу кылып тигип мынтип. Ана кишинин оозунан да көп уккам. Азыркы эле биз угуп, сонун көрүп, керек болсо мына азыр да ырдалып жүргөн ырларды укканда, же балан конокто туруп баланчанчы ырды ырдап коюңузчу деп эл суранса, кадимкидей жаман болуп кетчү. Сөгүүчү, кычы, ал ыр эмес. Ал ыр эмес ал. Деп болбосо өзүнүн ыры, өзүнүн чыгармасы. Кээде ошондой болуп. Азыр деле мындай маселелер көп эле чыгармачылык адамдарда болсо керек. Бул баардык эле чыгармачылык адамдар болуш керек. Кандай болсо да бул сиздин жолуңуз да. Сатираны тандадыңыз. Сатирада андай нерсе көбүрөөк да болуп турат го дейм. Көп болот да. Анткени көп болот да. Ыр менен сатиранын айырмасы чоң эле да. Чоң да. Жок, ырчы эч кимге жаман көрүнбөйт да. Ал жакшы гана көрүнөт. Бир эле жолу бар ырчынын. Эгер жакшы ырдап, жакшы кылган болсо, ал жакшы көрүнөт. А сатира андай эмес. Бирөөнү аябай жагат, бирөө жакшы көрөт, сөзсүз түрдө бирөө жаман көрөт. Себеп жанагы соттордукундай да. Сот эч качан судья жакшы көрүнбөйт. Себеби адам мен туура эмесмин, меники туура эмес деп айтпайт. Бардыгы меники туура деп соттошот. Ошон үчүн соттошот, туурабы? Сөзсүз түрдө бир жагы утулат, бир жагы утат. Уткан жагы ыраазы болот, утулган жагы сөзсүз түрдө жаман көрөт. Так ошонун сыңары
Биз дагы ойнойбуз, бирөөлөргө жагат, а бирөөлөргө жакпайт. Сөзсүз түрдө жакпайт. Ошон үчүн сизге суроо бергим келип атат. Сатирадагы тандалган темалар, тандалган ушул тамашалар каяктан чыгат? Бул сиздин жашоодо жеке позицияңызбы, же бир өмүрүңүздө болгон бир кандайдыр бир опыт болуп калды? Коомдо болуп аткан окуяларды. Балким коомду башка адам башкача көрөт дегеним. Да, мен эмнени айтып атам? Ошону айтам. Коомду бүгүнкү, кечеүнкү, эртеңки турмушту бирөө башка көз караш менен карайт, а бирөө башка көз караш менен карайт. Ошон үчүн айтып атам, бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт. Бардыгына жагуу мүмкүн эмес. Ошол сиздин коомдо көз караштарыңыз, коомду ушундай жагынан караганыңыз бул өзү каяктан чыкты? Неге коомду ошондой көрөсүз? Негизинен көпчүлүк учурларда эл аралап жүрөбүз да. Мен бирде айттым эле, жанагы шайлоолордо буга чейинки азыркы мыйзамга киргизип бизди катыштырбай койду го. Шайлоолордо өзгөчө партиялар жолугушууга элди акча менен алып келет эле да. Туурабы? Ооба. Тиги маршруткаларды жалдап, ошол жактагы элдин баарына акчаларын берип, керек болсо тамак ашын берип, анан стадиондорду толтуруп, анан ошентип жолугушууга алып келет эле да. Бул муну өз көзүбүз менен көрүп эле жүрдүк да. А бизге акчасын берип келет да. Бизге акчасын берип келет. Мен бир жылдары Мискенбаев менен айтышканда элге ал айтып атпайбы? Давай мен таласка барайын. Баралы, мен тиги элди мен чогултайын деген. Анан ошол жерден элдин көзүнчө сурайлы деген айтып атпайбы? Мен айттым, сен эмнеге эл чогултасың? Акча берип убаруу болуп, аларга расход болду. Мына мен концерт менен эле афишилип барам, алар акча берип келет, көз ошол жерде туралы сүйлөшөлү. Ал кандидат беле? Жок, ал депутат болчу. Ошондо сиз депутатты колдоп кеткен экенсиз да бул учурда, мындай айтканда. Жок. Ал тиги бизге каршы чыгып, бир топ тополоң болгон, аны билбейт окшойсуңар. Ошо мен билбегенчи суратым да мен. Алмаз Шаршеновичтин учурунда болчу, жана таластык Мискенбаев деген депутат болчу. Кудулдарды камаш керек дегенге чейин барды да. Ана каршы чыгып, ана эмнеге камаш керек деп мен чыгам да, мисалы. Ал жерде Раматыл Рахман менен Тынар бир интермедия ойногон экен. Анан ушуларды ушундай тигүү деп камаш керек. Атак мен тиешем деле жок а жерге. Деп анан сессияга чейин көтөрүп чыкты да. Анан экөөбүз анан анда бир келди. Ал тиги Рахмандар немеде жүрөт, Россияда. Анан көөнү жапкан атпайбы бизге. Анан кел анда айтышалы деп, анан кийин бир топ немеге ызычуу болгонбуз. Анан силерди камаш керек, анан мен каматам деп жүрүп, анан бизден мурда өзү камалып кетпедиби? 2017 жылы президенттик шайлоо алдында сиз Бабановдун командасында болгон экенсиз. Бирок кандайдыр бир позициясын өзгөрттү деп сиз чыгып кеткенсиз. Бирок Бабановдун командасы айткандай, сиз гонорарды толук алгансыз дейт. Ошону кайтарып бергенсизби? Мындай болгондо абдан жакшы немелерди айтып атасың, Мындай эл башкарам, президент болом деген адам бир түндө позициясын өзгөртпөш керек да. Өзгөртпөш керек. Биз лейлектен баштадык. Абдан мен чыным айтайынбы, эмнеге Бабановду чынын айтыңызчы. Балет этип баштадым. Себеби Атамбаевдин учурунда биз бир топ эле
тосмолорду көрдүк. Залды бербей, башка кылып, тигиндей мындай кылып дегендей. Анан Алмаз Шаршенович Сооронбай Шариповичти талапкерлигин алып чыкты. Коштоп. Мындайынан келгенде мен ушундай эле түшүнөм. Сооронбай Шариповичтин президент болом деген ою деле болбосо керек ал кишинин. Просто мындайынан айтканда колунан жете эле барып эле коюп койду да. Атамбаев. Анан ал киши дагы ушу Атамбаев салган жол менен, чапкан жол менен кетебиз деди. Анан мен бул кишинин ою менен кете бергенге болбойт. Бул чапкан жол менен. Деп анан ошон үчүн анан тиги Бабановго балет этти. Биз Лейликтен баштадык. Барган жерлерде, стадиондордо бир жагы 5000ден 10.000ге чейин адамдар топтолуп атты. Өмүрбек Токтогулович действительно немени жакшы уюштурат, шоуну. Азыр деле жакшы уюштурса керек о. Негизи жакшы уюштурат. Анан 10.000, 15.000, керек болсо 20.000ге жакын стадиондордо эл чогулуп атты. Элде айтып атты, мен президент болуп калсам, премьер-министр деген кызмат болбойт. Андан паланча акча биз эконом кылабыз. Тигинде мындай белесиз. Анан келди дагы Жалал Абадка келгенде мен президент болуп калсам, Төрөбаев Бакыт Эргешевич премьер-министр болот деди. Мен болбосо жаңы эле кубаттап сүйлөп, жаңы түшкөм. Мен түшкөндөн кийин, мен сүйлөп кубаттап түшкөндөн кийин анан алар сахнага чыкты. Мен сахнанын аркасында туруп, как этет мындай. Тиякта жанагынча Лейликтен берки келаткан күндө могу немелерден кетет, соцсеттерден. Анын сөзүн уккан элдин баары бир түндө кырылып калган жок да. Туурабы? Вот. Мен тиги Бакыт Эргешевичтин премьер-министр болгонуна каршы эмесмин. Керек болсо азыр да каршы эмесмин. Бирок дагы сөздөр төп келбей атпайбы? Көрсө тиги стадиондун эки бетине неме кылып илип коюшту. А мен сразу ошол жерден чыгып кеттим. Болбойт мындай. Мен жөн эле кетип калсам болмок. Унчукпай эле жөн эле. Андай кылгым келген жок. Мындай болду. Ошон үчүн мен мындан ары Өмүрбек Токтогулович менен жүрө албайм деп пресс-конференция берип чыгып кеттим. Гонорарды бердиңизби ошондо? Жок, берген жокмун. Алар сураган жок, мен берген жок. Балким сурагандан уялды. Колунунда кандай болсо дагы башында. Анан кийин сразу Сооронбай Шариповичтин штабына чакырышты. Мени. Сооронбай Шарипович менен ал кишинин артында жүрөт эле. Эми балким анын деле ою эместир. Бер жактагы штаб деген бар, баягы чуркап жүргөндөр бар. Сооронбай Шариповичтин жанына барып жүрүп бериңиз, эми тигинде мындай деп штабка чакырышты мына эмнеле форумга. Мен мурда чакырсаңар бармакмын дедим. Мурда чакырсаңар бармакмын. Не? Сооронбай Шарипович жаман кишиби? Абдан жакшы киши. Адамгерчиликтүү киши. Мен аны жакшы билем. Бирок мен тигинден өтүп алып мен эмес дедим ал. Силер мен жоголочу. Мени азыр аякка апарып алып, сүйлөтүп алып, силер авир таппайсыңар дедим. Силерди сатып алды дейт. Башка жолу жок. Башка айтар жер неме жок. Деп ага барган жок. Барбай койдум. Башында айтпадыңызбы? Мен Сооронбай Шариповичти Алмаз Шаршенович алып келди да. Мен аларга ошон үчүн барган жокмун. Анткени Алмаз Шаршенович бизди кызымдык кылган. Анан бул жакка бардыңыз. Ал жактан ушундай премьер-министр менен абал болду. Аңгайра чакка чакырып калды ошондо. Ошондой болду. Мен тиги Бабановдон баса бергенден тияка барыңыз деп келип атышпайбы. Кантип барам? Мен эмес, алар да жакшы аброй таппайт эле да.
Жок, эгерде Сооронбай Шарипович тиги Атамбаевдин арыгын чабам ушундай неме кылам дебей, жөн өзүнчө талапкер болуп кеткенде мен ал кишиге чын ниетимен кызмат кылмакмын. Мисалы үчүн да, ал кишини мен депутат болуп жүргөнүнөн билем. Немеси бар эле, депутат болгон, министр болгон, башкасы болгон дегендей. Анан жөн гана жанагыл сөздөн баргым келген жок. Ошондо Бабановдон мурун Жээнбековдун штабы чакырып калса, сиз ал жака бармаксыз да, Эгерде Атамбаевдин жолун улайм деп айтпаса, бармак. Эгер Атамбаевдин жолун улайм деп айтпаса, тиги Сооронбай Шарипович, анда бармак. Өзү сиздин Аны бир топ депутаттар билет. Эмнеге жөн эле өз жолу менен кете бербейби, эмнеге антип айтты деп айткан азыр да депутаттар жүрөт. Мен айткан. Мисалы. Анда да болгон, чакыруулар болгон. Бирок жанагындай немеге макул болгон эмес. Андан көрө тиги Бабановдун утушу оң болот деп ойлогом. Менде мындай суроо жаралды да. Шайлоо деген бул адамдар өзүлөр тандоосу менен президентти тандайт да. Бул ар кайсы адамдын өзүнүн укугу деп коелу, Сиз кантип ойлойсуз? Бир адамга акча үчүн бар колдоп, же болсо бир выступать этип колдогон турабы акчага деги деле любой кандидатты ким болбосун? Мен азыр деле туура деп ойлойм. Азыр деле ошондой кылышса болмок. Себеп айыл жерлеринде же башка жерлерде саясат менен таптакыр түшүнүгү жок эл толтура. Эл толтура. Карапайым. Аларга ким келсе баары бир. Акча берсе эле кетти. Аларга 5 сомдук акча, 1000 сомдук акча бербесе да акча, бербей койсо деле акча сала берет. Алар күндө бисчилеп аңдыбайт. Алар сессияны көрбөйт, урган жок, неме убактысы жок алар. Азыр эле телефон чыгып, телефондон карап эле обсуждать этип калбаса. Азыр деле көпчүлүк андай түшүнүгү жок. Ким катуураак кыйкырса, ким катуураак неме кылса, ошону ээрчип кете берет. Мамлекет бүрөө, келечек бүрөө. Ошон үчүн мындай мен саясатчымын, саясат абдан жакшы түшүнөм деп айта албайм. Бирок дагы мен кече эмне болду эле, бүгүн эмне болуп атат, эгер бул келсе кандай болот, кандай болоорун билбесем дагы мурдагы сөздөрүн, мурдагы кылган иштерин мындай ойлойм да. Бул мурда дагы ушундай болду эле, ушундай кылды эле, муну кылам деп аны кылбай койду эле депчи. Анан ошону түшүндүргөнгө аракет кыласың да. Шайлоо болуп атат да. Туура бир кандидатты көрдүңүз да, акча төлөбөсө дагы, бирок элдерге ошол чын эле жакшы депутат болсо, жакшы бир кандидат президент болсо, аны акысыз колдогонго даярсызбы? Колдоп да жүргөм. Колдоп да жүрдүңүз. Колдоп да жүрдүм. Кимди колдодуңуз? Мадымаров. Ал акча бербейт да. Бир кээ бир эле немелер неме болбосо, ал бербейт. Ал акча бермек түгүл чайды бербейт да. Ал бензин да куюп бербейт да. Бул факт. Мен мындай бир инсан катары айтып коюшум керек. Муну. Ошондой учур көп болду. Мен аны менен да көп бир топ жүрдүм. Эми кыял башка ар кимде бар? Ар кандай. Ушу дайыма эле акчалуулар менен жүргөн жокмун мен. Мен өзүм бензин куюп, жатакана сурабай, обед ужин сурабай жүргөн талапкерлерим көп болду. Мен катышпаган шайлоо мындай аз эле болсо керек деп ойлойм. Болбосо шайлоо сайын катыштым. Теге ата журтка да балейт эттим. Мен бүтүн Кыргызстанга да балейт эттим.
мен мындай баягы одномандатный менен келгендерден Тайырбек Сарпашевка да болеть еттим. Мен азыр улам депутат болуп жүргөн Улукбек Ормоновго да болеть еттим. Мен Дастан Жумабековго да болеть еттим. Мисалы үчүн да мен мындай элге таанылган мындай немелерин айтып атам. Алардын ичинде ошолор менен кошо жүргөн талапкерлер шайланып келип иштеп кеткендер толтура мынча. Мен Өмүрөк Токтогуловичка да болеть еттим. Себеп адам ишенич менен жашайсың да. Мындай үмүт менен. Чындап эле ушул келсе жакшы болчудай. Бул болсо мындай болчудай деп. Мисалы үчүн мен Бабановду жамандап эле жатып алган жерим жок. Бабановдун дагы өзүнүн округунабы, башкагабы тийген пайдалары көп. Айланабы, мисалы үчүн кээ бир мыйзамдарды кабыл алууда, башка да эми ачыгын айтканда азыркы депутаттарга караганда бир топ талаш тартыштарга катышкан жигит, билимдүү жигит. Мунун эмнеси вот мен аны душман катары же бир мамлекеттин чыккынчысы катары же бир башка катары көргүм келбейт. Просто жанагы келатып ошол жерде жанагы эми шайлоо деген ушундай экен да, баягы адам шашканда оозунан аргандай сөз чыгып кетет экен да. Анан баягы элдин добушун алыш үчүн, тем более Жалал Абадта болсо, анан Бакыт Эргесовичти мындай неметип алсам, балким экөө сүйлөшкөндүр, башка болгондур. Анан элдин добушун алыш үчүн неме болуп кеткен болуш керек деп ойлойм өзүм деле. Сиз ушул саясий жашоодо дагы аябай көп катыштыңыз да. Бирок баардыгы жакта саясатчы болбойм, политика барбайм деп айткан интервьюларыңыз бар экен да. Азыр деле ошол ойдосузбу? Саясатка аралашып атпайсызбы? Кандай барбасаңыз деле? Интересно. Кантип аралашпайсың да? Жок, мен саясатчы эмесмин, саясатка барбайм. Мисалы үчүн депутат болбойм. Бир кызматка барбайм. Башка кылбайм. Бирок сенин бүгүнкү жашоо тиричилигиңди башкасын ошол саясатчылар түзүп берип атат да. Туурабы? Анан кантип сен өзүңүн жашооңо, эртең бала чакаң келечегине, мамлекеттин кызыкчылыгына кантип кызыкпай, кантип жатасың? Андай болбойт да. Биз адамбыз да. Биз ойлонобуз да. Вот. Эртең балаңдын келечегин, небереңдин келечегин, мамлекеттин келечегин бул кандай деп атат, тигил эмне деп атат, кандай болсо кимиси туура айтып атат, кимиси ошол нерсени жазай алат, же ошону жазаса болобу, же жөн эле апыртып атабы дегендей ой жүгүртөсүң да киши. Түрүү жан болгондон кийин. Сиз 40 жылдан ашык ошол сахнада экенсиз. Ар бир кесиптин улануусу бул мыйзам жана көрүнүш да. Азыркы заманга байланыштуу сиздин эми кесибиңиз стендап комиктерине өтүп кетти. Ошол тармактан бирөө жарымды өстүрүп, мындай деги эле азыркы бийликке сиздер бийликти укмуш сындачусуңар да. Азыр андайлар көрүнбөйт же ушунчалык азыркы бийлик идеалдуу иштеп атабы? Азыр таптакыр эле иш болбой атат деп айтканга болбойт. Жанар Акаев айтмакчы баарыбызды коркутуп алды дегендей. Жок, коркутуп булар жүрөгүмдү алып койду. Билбейм, жок. Мындай да. Кемчил неме иш болгон жерде кемчилдик сөзсүз болот. Кемчилдиги жок иш болбойт. Муну жанагы Өмүрбек Текебаев жакшы неме айтты. Ойчу ойлонгонча тоого келчи бел ашыппыр деген депчи. Булар да аракетин кылып атат. Вот. Жылыш бар. Башка бар. Кемчилдиги да
болуп аткандыр. Болуп атат. Балким ошол керектир азыр. Азыркы моментте балким ошол керектир. Ошондой болуп атканда дагы биз баягы элдин немесин тартыш үчүн неме кылып ирбейли деп, баягы кошул ташыл бир неме кылып ирбейли деп унчукпай турам. Мисалы мен азыр ошондой ойдомун. Азыр эл чем саясатчыларга караганда бизге көбүрөөк ишенет. Мисалы да. Ошон үчүн мен идеалдуу укмуштай неме болуп кетип атабыз дегенден алысмын. Бирок жылыш бар. Болуп аткан ишти болуп атат дешибиз керек да. Анан таптакыр эле болбой калды дегенге мен азырынча кошула албайм. Убакыт бар. Дагы неме бир 3 жылда, 4 жылда баардык нерсени жомоктой кыла бериш кыйын. Бирок эгер балким бир азыр жакынкы убакытта же кийинки жылдары бир катачылыктар кетирсе бийлик тарабынанчы, мурунку Абдылда келип баардыгын тамаша иретинде сазайын береби? Мен эч кимдин сазайын берген эмесмин. Мен анын бирөөнүн сазайын бергенге кудуретим деле жетпейт, акылым деле жетпейт. Жок, сиз өзүңүздү аябай принижать этип атпайсызбы? Андай эмес да, сиздин артыңызда эл бар да. Бирок кемчилдик болсо айтабыз да. Бирок сиз өзүңүздү аябай принижать этет экенсиз. Биз мында кудуретим жетпейт, сиздин артыңызда эл бар. Канча эл сизди колдойт? Өзүңүз эле жана айтпадыңызбы? Мен сөзүм эл мага көбүрөөк ишенет саятчыларга караганда деп. Сен отер нар сазайын бересизби деп ойлоп атпайсыңбы? Мен кимдин кантип сазай берем? Мен түшүндүрүп кетейин. Камай албасам, колумдан нанды тартып ала албасам, кызматтан жетире албасам, башка кыла албасам, мен кантип сазайын берем? Сазайым дегенде азыркы замандын сазайы бул интернет аркылуу популярдуулугун төмөндөтүп салуу да. Чындыгында мен буну сазайын берүү дегенди түшүнөм да, анткени сен элди сага ишенбесе, популярдуулугуң жок болсо болду да. Эми сен эчтеке кылып албайсың. Керек болсо эгер баарды бириксе, сага бийлик да жардам бербей калышы мүмкүн да. Бийлик наоборот популярдуу эмес адамдар кетирип салат, анткени ал адамдарды элдин жаман үчүн. Ошондуктан менимче сазайын берүүгө бара-бар нерсе. Сиздин артыңызда эл бар болгондон кийин. Мындай да. Мен көп балдарга немелерге айтам да. Мындай популярный болуп элге таанылып алыш оңой да. Бир жаркет таанылып алсаң болот. Ал оңойраак. Бирок узакка чейин ошол көрүүчүңдү кетирбей көпкө кармап туруш бул азап. Өтө кыйын. Анын үчүн ошол сага болгон элдин кызыгуусун сезип, анан күндөп эмгек керек да. Абдылда Иманкулов 40 жылдан бери кантип өзүнүн көрөрманын өзүнөн алыстатпай кармап отурат? Только аракет менен. Мен бир концертке даярданып атканда мен 10 күндөп uyku болбой калат, 10 күн катар менен уктабай коем деген сөз эмес. Uyku бузулат. Мээ чарчайт. Сигаретти тартасың ышкырта. Бир нерсе келатып, жазып келатып, анан бир жерге келгенде токтоп калат да, нар жака уланбайт. Жана мен силерге айттым го, жана арык казсаң, чөп чаап атсаң, көзүңө көрүнүп турат да, берин чабыш керек, берин алыш керек деген. Бул көзгө көрүнбөйт. Анан бир жерге келет да, токтоп туруп алат нар жака жылбай. Анан ошондой моментте сигарет тартып жүрсең келип калчудай сезилет да. Улам чыгасың, улам тартасың. Ошонун баары эле ден соолукка зыян да. Конечно, ырахаты бар. Зыяндуулугу андан кем эмес. Бул жак түшүнүктүү, анткени көп жылдан бери калып калган эки буну туташ кыйын да. Бирок артка барып учурда ошол биринчи тартууңуздан башталганда сизге тандоо берсе, ушуну тартпа десе, тартпайт белеңиз? Ошо ооз калбаган оң экен да.
Ал мурдадагы жаш экенбиз. Мына мен азыр 61ден 62ге кеттим. Мурдадагы мындай тезирээк мээңе иштеп, тезирээк келип, анан анча мынча нерсени ылгабай кете бересиң да. Мына возраст деген нерсе адамды өзүңө мындай самоконтролго салып коет экен да. Ушуну айтсам болобу, болбойбу? Ойлонуп. Эл эмне дейт? Ошону туура кабыл алабы, албайбы? Анын үстүнө азыр кыйын да, бирдеме сал эле бирдеме болсо эле соц сеттерден талкалай баштайт. Анан сен оюң кандай эле, эмнени айтайын деди эле, Билгиси келбейт эч ким билгиси келбейт аны. Жөн эле шыпай баштайт. Нар жагын талдабайт дагы. Карап да отурбайт. Ушул психологиялык ден соолугуңузга таасир этеби? Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө. Айтып атпаймынбы, ошончо мурда 1-2 күндө бир жакшы материалды жазып бүтүп, тигинтип ордуна коюп, тигиндей мындай кылып калсаң, азыр бир немени мынтип неметип алсаң, көпкө чейин карап отурасың. Бир чечимге келе албай. Пайдаланайынбы, пайдаланбайынбы? Айтсам болобу, болбойбу? Мурда аны ойлончу эмес элек да. Ойлонсок да мынчалык ойлончу эмес элек. Боло берет, өлүп кетпейби деп кете берчүбүз. Азыр жок. Бир мультфильмде, бир кинодо, точнее, мультфильмде, кинодо айтат го, с большей силой наступает большая ответственность депчи. Ошондой болбоду. 3 поколенияны көрдүңүз да, канчаден өнүгүүнү көрдүңүз да. Ушул өнүгүүдө кандай ойлоруңуз болот? Жаңы жашоого көбүнчө оңой болдубу? Балалыгыбыз, жаштыгыбыз аябай мындай бир бактылуу, жакшы мезгилге туш келген экенбиз да. Союздун дүркүрөп ошо өсүш болуп аткан мезгилге туш келиппиз. Нан кайдан келет, эмне кайдан келет билбейм. Эми биздин ата энелерибиз кыйынчылыкты көргөн. Ачкачылык болуптур, согуш болуптур, башка болуптур. Биз ошолордун баарын өтүп анан кийин бир жыргал жашоого туш келип калдык да, бала кезибиз. Эчтеке менен ой капарың жок, жумуш издейм деген неме жок, курсак эртең каяктан тоет, кантип неме кылам деген жок. Бир четинен аз болсо дагы тобукчулук бар. Ушундай бир жакшы мезгилге туш келген экенбиз. Ошентип келатып эле анан кийин Союз СССР таркайт деген эч кимдин оюнда жок. Союз бузулуп кетет, таркап кетет деп. Анан Союз таркап кеткенде баягы көрүнгөн жерде ата энеси таштап кеткен баладай эле болуп калдык да. Бүт эле ал Кыргызстан эле эмес, биздин Союзга кирген 15 республиканын баары ошондой болуп калды да. Анан биз немени түшүнбөй калдык. Бизди ушундай деп үйрөткөн да, муну сатканга болбойт. Бирөөнүн бир нерсесин алганга болбойт, алдаганга болбойт, калп айтканга болбойт деген идеология менен суугарылып, биз ошол нерсе менен жашап калдык. Көкүрөгүбүз таза. Азыр илгери мисалы Фрунзеде бирөөгө бычак сайып кеттир, же тигинтип кеттир десе, тим эле ар бир айылга чейин чагылгандай угулчу эле да. Жаман. Азыр көз алдыңда бирөөсүн атып кетсе, реакция болбой атпайбы? Атаң карыз окшойт деп коет да. Туурабы? Азыр акча табыш үчүн өзүңдүн турмуш акыбалыңды оңдош үчүн бир адамдын
мындай жаман жетишсиз турмуш эмес, адамдын өмүрү да эч нерсеге турбай калды. Баш иштегендер, акылы барлар бизнес кылып, анан эң негизгиси колунда барлар, анан ошол мезгилдеги атасы, агасы чоң кызматта иштеп, тигини муну түшүнүп калгандар жолго түшүп кетти. Бизнес кылып, башка кылып тигиндей мындай. Анан карапайым элдин бала чакасы көбү эле калып кеттик да. Анан аны наркын түшүнүп, беркин түшүнүп анан неметип чекти. Анан жаштар чыгып келди. Алар атаңды урган жок, апаңды урган жок, бир тууганды урган жок. Алар тигип мынтип анан ушундай болуп кетти. Азыр мурункудай аксакалдар мынтип айыл жергесинде деле мурунку аксакалдар жок болгондой сезилет да. Шаарда ого бетерчи. Кече жакында эле коомдук транспортто эки чоң эле улгайган киши бири бири менен жакшы сөздөр менен эмес айтышып келгенин уктум өз кулагым менен. Ушуга жараша суроо да, эми бул мындай жалпы суроо. Бузулгандар карыдыбы же карыгандар бузулдубу? Кандай жооп бересиз? Эки жагы тең эле болбой калды окшойт. Жанагы илгери биз үйгө коноктор келгенде аксакалдар келип мындай неметип келгенде эшиктен кире калып ошолордон мындай устукан үмүт этип турчу элек да. Алыс кетпей ойноп дегендей. Эй бала деп берчи эле мындай устуканын берчи эле, башкасын мен мындай элементарный нерсесин айтып атканым да. Азыр пакет сурап атпайбы ал устукан бербейли. Ушундай бир неме болуп калды да. Пакет демекчи 2006-жылы сиз ата энеңиздин көзү баарында сыйлап 6 жылкы союп Токтогулда чоң той берген экенсиз. Ошол мисалы үчүн азыркы учурда ошондой той бере алат белеңиз? Азыркы мыйзамдарга байланыштуу, мисалы үчүн ысырапкорчулук тууралуу мыйзамдар бар. Мындай да. 6 жылкы деген ал ашыкча. Аны тиги эми атын айтпай эле коеюн. Бир пиарщик бала Абдулда ушинтип 6 жыл бие союп анан атасына той берди деп айтып жүрүптүр. Мен кийин келип аны гезитке чыгыптыр жана супер инфого. Анан мен келип айттым: "Эй, сен кызыксың го? Каякта 6 жылкыны айтып атасың?" Ошону эмне баягы ким билмей эле деп атпайбы. Ким билбей эмес, тиги айылда бата кылып сойгон ага тууган ошол айылдагы айтпайбы? Абдулда Афырыз экен ушинтип мактанып атат дебейби? Алар сени айтпайт да, мени айтат да. Алар да гезит окуйт да. Дедим да. Анан эми ал 6 эмес, бир 3-өбү, 4-өбү союлган. Атамдын 70 жылдыгын өткөргөнбүз. Боз үйлөр тигип тигиндей мындай дегендей. Анан ал 6сы ашыкча. Экөөнү кошуп жүргөн экен деп ала. 3-өбү, 4-өбү союлган. Мен азыр бир аз темадан артка кайткым келип атат. СССР малында мен байкайм да, СССР учурунда жашап көргөн адамдар баардыгы эле ошону эңсейт. Ушул СССР малында жашаган сонун болчу. СССР малында жашаган жеңил болчу деп айтат да. Менин теңтуштарым, жаш балдар айтат: "Жок, СССРде өмүр жашагым келчү эмес болчу. Мен азыркы жашаган жагат, анткени азырда көп мүмкүнчүлүк бар, адам өзүнүн тандоосун кылат" деп айтат да. Эки тарап бар да, дайыма мындай айтканда. СССР боюнча да көп нерселер бар. Алар бизди кошту, канча деген нерсе пайда алып келди, бирок ага чейин келип элибизди кырды да. Ошол жактарынан сиз кантип ойлойсуз? Кайсысы туурараак болду? Азыр болгондой эле тура болду же СССР калганда жакшыраак болмокпу деп ойлойсуз? Мындай да. Азыр заман өзүңөр айтмакчы жаман эмес. Абдан жакшы заман. Мындай неме кылганга. Мүмкүнчүлүктөргө. Бирок биз СССРдин анын ичинде орустардын мурдагысын эле эстей бербей, бер жагын да эстешибиз керек да. Кылган жакшылыгын да эстешибиз керек. Мына бул шаарларды
өнүктүргөнүн, СССРдин монча ГЭСтерди курганын, башкасын дегендей. Эми балким башкалар менен деле неме кылып курсак болмоктур. Бирок факт что башка бирөөгө жалдыратпай курду да. Азыр баардык нерсе бар заман. Баарында бар болгон. Баарында бар. Бир эле үйдө 3-4 машина бар. Башка бар дегендей. Бирок да ошонун баары бар. Бирок пейилибиз мурдагыдай болбой атпайбы? Азыр сен үйүңө барып, мен барып калсам үйүңө, же бирөө барып калса, киши келип калыптыр, тиги кошунаныкынан нан сурап келчи десең, балаң барабы? Наныбыз бар болот үйдө. Көрдүңбү? Жок, барбайт да. Барбайт. Кошунадан нан сурайт деген не дейт? Балаң бара электе эле сен жөнөтпөйсүң да. Уят деп. Кантип? Кошунан. Себеби эртең тигил сен да жөнөтпөйсүң, жөнөтүп жүрсең нан сурап келди деп кошунаң чалкасынан түшүп калбайбы? Эртең көчөгө кыйкырып чыкпайбы? Нан сурап калыптыр мынабу. Ооба. То есть ушул сыяктуу дейм да. Бирөөндө бар, бирөөндө жок дүнүйө. Анда элде дүркүрөгөн деле мал болгон эмес, башка болгон эмес. Бирок сый азыркыдан жакшы болгон да. Менин атам өмүр бою жылкычы болгон киши. Ошол көчөдө дебедимби, жайлоодо турсаң, турат элек, желе турат. Тетерде өтүп кетип аткан киши кайрылат эле. Кайрылбаса үйдө чуркап чыгып, "Эй, каяка? Бас бер. Кымыз ич, тигин мынт" деп чакырат эле. Азыр жайлоого барып калсаң, мына желе турган үйгө өзүң билип кирип бара албайсың да. Ийменесиң да. Уяласың да. Сен уялып кирбейсиң, ал уялып, "Эй, үйгө кир" деп айтпайт. Бирок бунун бардыгы айтып атпайсызбы, сиздин азыр алып келген ушул доводдоруңуз бардыгы бири-бириңизден бир нерсе сурап, жардам бергенден деп атпайсызбы? Бул эмнени айтат? Ал учурда кыйын жашоо болчу да, бирок бири-бирине жардам берип, ынтымактуу чыгып кетчү. Бирок азыр кыйын жашоо эмес да. Жок. Куда буйруса бар. Хорошо. Башка пример. Бар. Мен аны ачкы болгон үчүн эмес ал. Ал ачкы болгон үчүн эмес. Вот мисалы тиги киши кел дебей эле мынакта өтүп кетип атсаң, желени көрсөң, өзүң аркылуу эле айылдан чыккансың, кымыз курсаң того. Анан тиги таарынат деген сезим бар эле да, ой бар эле да. Кокуятаң, буга таарылып неме, мунун үйүнөн дагы кымыз ооз тийип койбосом, таарынат деп. Уят, теңсинбей кетти деп айтат деген. Тигинде ой болор эле да. Аметаң бийиктен желени көрүп өтүп кетип атып анан түштөбөй койду деп айтат. Бул уят болгон да. Бул кадимкидей эле уят болгон да. Азыр тиги да уялбай атпайбы? Барчылыктан эле го дейм. Барчылыктан? Барчылыктан эле ошо бири-бирине менсип, бири-биринен ушундай неме болуп эле ошонуп кеткендир да. Анда мендеги сизге суроо да, кайсын тандамаксыз? Жокчулукта бирок ынтымакта жашаганды же барчылыкта бирок тоопук кылып ынтымакта жашаганды жакшы көрөт. Биз ошондой немеде чоңойдук. Азыр да япондор да кыйын эл. Мисалы мамлекет дүңгүрөп өскөн эл. Кайсы жагынан болбосун, туурабы? Ооба. Технология, мамиле. Саны да бизден көп дегендей. Бирок ал бир тууганы мынабул жерден ачкадан өлүп атса карабайт экен да.
үстүнөн аттай өтүп кете берет экен. Ал бул өзүнүн курсагын өзү тогуш милдеттүү. Ишим жок дегендейчи. Ушул жакшыбы? Жакшы эмес. Жакшы эмес да. Биз кыргызбыз да. Биздин маданиятыбыз дагы, урп адатыбыз дагы, жүрөгүбүз да, сезимибиз дагы башка болуш керек да. Бизде мыйзамда жазылбаган ыйык мыйзамдарыбыз көп да. Биз ошонун баарынан куржалак калып баратабыз. Ошондо мисалы үчүн бул азыркы замандын балдары, жаштары кече эле 1 жылда, 2 жылда чоңойгон жок. Бул ошол сиздердин курактагы жаш кезиңиздердеги сиздин курактагы кишилердин балдары, мындайча айткандачы. Ошондо жакшы тарбия берилбей калдыбы деген суроо келет да. Балким бул жакта биздин аталарыбыз күнөөлүү, сиздер күнөөлүүсүзбү? Мүмкүн. Именно биздин возрасттагылар күнөөлүү болуп калышы мүмкүн. Биздин аталарыбыз эмес, именно биз курактагылар. Шаарга келдик, мурдагыдай айылда көп турган жокпуз, баары шаарга келдик. Орус кыял болуп калышты. Балдарыбызды орусча тарбиялаганды өнөр көрдүк. Балабыздын көзүнчө, кызыбыздын көзүнчө, ой буга учпай жоңго бул орус кыял, бул орус мүнөз болуп калды деп балким мээлерине сиңирдик. Сиз көп интервьюларыңызда адилетсиздикти жек көрөт экенсиз да өзүңүзчө. Ошол эле ата энелер мисалы үчүн азыркы жаштарга болгон тарбиясында акчалуу баласы келсе сый көрсөтүп, ал мындай улуулугуна карабай, ошондой болгон мисалдар көп кездешет да азырчы, акчалуу, мансаптуу. Сиз өзүңүздүн балдарыңызга кандай тарбия бердим деп эсептейсиз? Азыр деле өзүм эле балдарым эмес, неберелеримди дагы айылга тез алып барып турам. Айылды элдин баары эле билет. Ушу сыртка чыгып кеткен немелерден мактанбайын, мен эң көп барган ушу 1-2 үчөөбүз эле болсок керек. Мен мисалы май каникулга балдар таркаса эле болду, неберелерим. Ушу июндун 10-15 кетем. Ошону менен августтун бир 15-20 чейин жүрөм. Бир 3-4 күн, 4-5 күн, 1-2 күн шаарда баягы той-пой болуп, же бир жумуштар чыгып калса эле келбесем, мен азыр деле айылда жүрүм. Айылдын шаардан кандай айырмачылыктары бар, анан эмнеси менен жакшы? Айылдын эми азыр деле кетип калып жүрсөңчү, мынекте шаардын жанагы смогун жыттап жаткандан көрө айылга барып алып, бир ичик жамынып алып, кырчык кар басып жүрсөң кандай рахат. Ат минип алып, нары бастырып, бери бастырып дегендей. Ошол да колдон келбей атпайбы азыр? Кыргыздын ар бир үй бүлөсүндө болсо керек. Бул сөз мисалы үчүн мен адилетсиздик дегеним себеби үй бүлөдөн башталбайт ошол адилетсиздик. Элдин балдары муну кылыптыр деп сиздин үй бүлөңүздө ошондой сөздөр барбы? Элдин балдары, элдин кыздары, мен элдин аталарындай болуп атасызбы сиз? кече эле кайын журтума барып келдим да. Анан бир кемпир бар экен. Тиги кайнагам өлүп калган, анын балдары бар да. Ошо кайын жеңем айтат, жанында эле кошунасы бар экен. 80ге чыкканбы, ашканбы ушундай кемпир экен. Бирок баягы сарайдын үстүнө чыгып кетет экен да, кадимки эле шаты менен чыгып неме болуп, малына чөп салып, бале-сале кылып. Анан сен айткандай жанагы апалар урушса эле өрүңдү көрөйүн, элдин балдары тигинтип атат, элдин балдары минтип атат дей берет да, деп да. Анан кайын жеңем да ошентип балдарын урушат окшойт. Анан тиги эшикке чыкса, тиги кемпир сарайдын башында жүргөн экен. Тиги баласы айтатмыш, элдин апаларынын баары эле сарайдын үстүндө жүрөт депчи. Жаңы эле ошентип гүлделек
Мен сандай Могул эми жакшы үй бүлө болсо, жакшы бала болсо, кылган ишин башкасын көрүп аткан болсоң, балаңды салыштырып айтасың да, мисалы да, вот көрдүңбү тетигини, ошондой болсоң боло, ошондой кыл деген. Ал кече биздин аталарыбыз өлүп, анан силер чоңое элек, анан биздин эле возрасттан чыккан сөз эмес да ал. Аны биздин ата бабаларыбыз да ошентип бири бирине салыштырып айтып келсе керек. мен ойлойм да, ушу салыштыруу каяктан чыккан депчи, бул менин эле оюм. СССР малына баарын тең карачы да, баары теңдиктен. Ошондуктан бирөө башын көтөрсө, элдин балдарына болуп түстүр деп айтчу деп ойлоймун да. Азыр неге биз андай жаман көрөбүз, анткени биздин заманда айтып атпаймынбы, ар ким өзүнүн тандоосу. Каалайсыңбы 18 жашыңда эле миллионер болуп кете бер, эгер чын эле башың жетсе ага. Анан ошону карап туруп башкалар элдин балдары деп салыштырат да. Деги эле ушуну салыштыруу. Бул салыштыруу атам замандан эле болгон да. Илгертен эле болгон да. Аны кече эле биз эле ойлоп чыга калган жокпуз да. Биздин аталарыбызды дагы анын атасы айткандыр да, элдин балдары мындай болду деп. Аны силерден чыкты деп бизге одура салгыңар барат деп. Өзү биздер менен жашаш оңой болуп атабы же оор болуп атабы? Бизде жаштар менен бизде көз караштар. Жок, эмнеге оор? Кантип оор эмес. Жакшы. Башка чабып салгың келе турган учурлар келеби? Сөзсүз. Доктор, мен азыр бир где-то 7-8 жылдан бери тынбай дары ичем. Жүрөк, давление, тиги бу дегендей. Анан врач айтат мага. Сага дейт неме, ачууланганга болбойт. Бирөө менен урушканга болбойт, анан сүйүнгөнгө да болбойт. Тамакты көп ичкенге да болбойт, аз ичкенге да болбойт да. Мен айтам, кантип жашаш керек анда? Эгерде бир жакшылык, сүйүнө турган иш болуп атса, кантип сүйүнбөй коесуң? Анан жок, бирөө нервиң ойноп аткан болсо, неме кылбогосо, ошого реакция бербей кантип кетесиң киши болот. Мисалы, мен айта албайм болот. Биз ошол жаманга жамандай, жакшыга жакшыдай реакция кылган үчүн, бирөөнүн жакшылыгына сүйүнүп, бирөөнүн жамандыгы болуп бир неме оор неме болуп калса, ошону кошо ойлонуп, ошого переживать этип анан жашайсың да, адамсың да. Анан эчтеке реакциясы жок, анда торпок эле болуп жүргөзөң. Кандай башка? Ошону доктордун сөздөрүн чекке кагып кадимкидей эле жашап атасыз. Же аракет кыласызбы сөйтүп? Жок, мындай эми аракет кылмыш этем, бирок болбойт андай. Мүмкүн эмес да бул. Кантип ачууң келе турган нерсе болуп атса, ал балаң амбы, аялың амбы, коллективиң эмби, вообще эле бирөөдөнбү неме болуп атса, кантип ага ачууланбай коесуң? Же бир жакшылык болуп аткан болсо, кантип сүйүнбөйсүң? Анан тигинсине деле мунусуна деле реакция бербей койсоң, билбейм кандай. Андай адам болбосо керек деп ойлойм. Мен өзүм андай эмес. Мен бардыгына реакция кылам. Эмоционалдуусуз. Балдар менен аталардын, ата-энелердин көйгөйүн сүйлөшүп кеткенден кийин, аял менен күйөөсүнүн ортосунда көйгөйлөрдү сүйлөшүп кетпесек болбойт. Аксакал катары сурайлы. Ажырашуулар бардан сайын көбөйүп барып атат. Аял менен эркектин ордулары алмашып атат, туура эмес болуп атат, уруштар болуп атат, көп нерсе болуп атат да, мындай айтканда. Анын баарын байкап атасыз, көрүп атасыз. Эмне себептен? Азыркы айтып аткандай салыштырмалуулар көп болуп кетип атат го дейм. Аялдын сөзү деле ошондон башталат. Тигинтип неме тетиякка үй сал деле, бүгүн бияка да салып атат. Тигиндей мындай дегендей болуп, анан апиттер ачылып кетип атабы? Аялдан чыгып атат дейсизби? Жок, эмнеге аялдан? Эркектен дагы. Эркектен да болот да. Өзү уруш эмнеден чыгып турбайбы?
атаң башынан чыгыптыр дегендей. Баягы убактылуу кыйынчылыкка чыдабай кеткендер. Касым-Жомарт Токаев айтмакчы, иллюзиямен жашагандар. Ошондойлор көп болуп кетет окшойт да, өзүң айткандай илгери баары эле тегиз эле да. Мен 99-дун толук деген айылынан болом да. Илгери баягы 90 канчанчы жылы жер титиреди го, катуу оор. Ошондо эпицентр биздин айыл болгон. Ошондо үйдүн баары талкаланган да. Ошондо бир айылдык бир киши айтатмыш да, ал 2 комнат үйдө турчу экен, анан эми бирөөнүкү чоң, бирөөнүкү кичине дегендей. Анан ошо жер титирегенден кийин үйдүн баары бузулуп, анан баары эле баягы жардамчылар барып, тияктан бияктан барып, анан 2 комнаттан эле үй салып калышты да. Анан айтатмыш жана киши, мына атаң Нозурайым элдин баары эле заңгыраган үй салуу укмуш неме болот, меники 2 комнат атаң. Мына Кудай Таала баарыбызды теңеп койду, баарыбыздыкы 2 комнаттан деп коет дейт. Балким ошондой мезгил болгондур. Анан азыр чындап эле Байманаптын айырмасы чоң эле айырма менен көрүнүп калбады, билинип калды да. Анда билинчи эмес. Мага эмелерди айтып калат да, досторум дагы, жаш балдардан, мен тең курактууларын угуп калам да. Азыр үйлөнүш кыйын дейт. Сен жактырган кыз таппайсың, бардыгы эле эмең сурайт, үй бүлөңдү, канча үйүң бар, машинаң бар, тиги нерсени сурайт дейт. Анан бир чоң атам айтып калган сөздөр бар да. Биздин заманда жактырдым, бардым, машина салдым да кеттиң, жаңы. Здравствуйте. Так ошондой эле. Ал тиги алып аткан кызың эмес, алып аткан бала да ойлонбойт элек. Анын эртең анын курсагын кантип тойгузам, каякка барып жашайм, же эмне кылам деген таптакыр ой болгон эмес. Самыйлан аял алыш керек, эркек бир аял алыш керек экен деген эле түшүнүк болор эле да. Азыркыларчылеп анын үйүн сурап, машинесин сурап, ата энесинин кызматын сурап, анан башка деген болчу эмес анда. Анда даже ал тиги күйөө бала окуйт бекен, иштейт бекен деп да сурачу эмес болуш керек ким экенин. Сиздин неберелериңиз ошондой суроолор, ошондой көз караштар менен чыгып калса, ошондойлор, ошондой нерсени сурап баштаса, сиз ошону токтотосузбу? Мен тиги Токтогулда иним бар. Анан ошонун небереси садикке барат экен да. Бир 2-3 жыл болуп калды. Анан садикке барат экен да, анан садиктен аябай шашылыш келди дейт. Эме эле ушундай. Анан эмне болду? Ой, чоң ата. Ой, эмне болду десе. Ой, мен немемде, группамда бир кыз бар да. Аны көрсө атасы тиги кызын алып кеткени келиптир да. Анан алып көрсө базарда соода кылган неме экен, жана бээринде курсактарына тагып алып акча салып алып атышпайбы. Анан адагы кызын алып бара калса керек, анан чыгып барган ошол жерден тиги садиктин акчасын төлөгөнбү, неме кылганбы, ошон бул курсагымдагы сумкадагы акчасын көрүп калыптыр. Ошону айтып баратмыш. Чоң ата, бизде садикте бир кыз бар, мондай группада баланча деген. Ошону алыш керекти. Эмне болду атаң десе, атасы барып алды, жана көрдүм, мунун элинде акчасы, мунунчасы бар экен, мунунча акчасы бар экен дейтмиш. Кичинекей болду. Садикте деп күлөт, карабайсыңбы? Биз аны каяктан, анын ата энесин кайдан сурадык, ишин кайдан сурадык дегендей. Бул көйгөй да кантип чечсе болот муну? Билбейм кантип чечсе болот. Эми азыр чечейин десең болбосо баардыгы көзгө көрүнүп турса, башка болуп атса, телефондо жүрсө, көрүп атса, анан эле азыр балдар укпайт да. Мен деле неберелерим бар, вот.
телефонду ташта, укта, тиги бу дейсиң. Анан бир маалда ойгонуп чыга калсаң эле отурушкан болот. Кыз бурактын кыздарынан эле үйлөнбөптүрмүн деген интервьюңуз бар экен. Эмне себептен же тамашалап эле эртеси күнү жеңеме эмне деп жооп бердиңиз? Ал интервью эмес ал. Ал тиги Гүлшайыр Садыбакасованын 70 жылдыгында сахнада айтып атпаймынбы? Аны айтып үйдөн өлтүргөн жок беле жеңем? Жок, жеңеңер андайдан кайсы бирин эстесин ал. Тиги ага чейин жанагы Бенепис деп коем, мындай передача болгондо. Анан ошол жерде отуруп анан жана Калдарова деген кыз ошентип эже ушунча эле тигинче эле мынча эле деп атпайбы? Анан ошону айтып атпаймынбы? Анан ушулардын поколениясына түшкөн ме экенмин деп. Ал үчүн мен вот үйлөнгөн убактыман дагы 20-25 жыл жүрүшүм керек эле деп ойлойм. Кыргызда илгертен токол алганда эле уруксатпы? Кандай? Кыргызда илгертен токол алганда эле уруксат дейм. 20 жыл артка кайтпай эле деп атпаймынбы? Эми мен буга туп-туура эле көз караштамын. Мисалы. Токолго. Мисалы. Точно хайп болот экенбиз. Мындай сөздөн кийин. Муну мыйзамдаштырыш керек. Азыр 2-ден 3-төн керек болсо 4төн аялдар менен жашап жүргөндөр бар. Жүрүшөт. Аны ошол аялдар деле билет, башкасы деле билет, ага тууганы деле билет. Муну төркөн мыйзамдаштырыш керек. Себеп? Бир мындай да, мунун бир механизмин ойлоп табыш керек да. Механизм. Эгерде экинчи аял ала турган болсоң, биринчи аялдын сөзсүз түрдө макулдуулугу керек. Экинчиден декларация толтуруш керек. Ал 2 аял, 3 аял бакканга мүмкүнчүлүгү барбы, кудурети барбы, жокпу? Анан антип койбосоң, мага окшогондор деле алам дей берет да. Эркектики белгилүү да. Жанагы байларды милдеттүү түрдө алдырыш керек. Чын да, вот. Үйгө жетпей, башкасы болбой, канча кыз келиндер жүрөт. Менде суроо да, сизде ошондо сизге мыйзам эле тоскоол болуп атабы? Жок, мен материалдык немем, базам жетишпейт ага. Жетишпейби? Мен ошон үчүн айтып атам. Мунун механизмин ойлоп таап, муну мыйзамдаштырыш керек. Ошон үчүн 2 аял, 3 аял алам деген адам декларация толтуруш керек. Мүмкүнчүлүгү барбы, жок. Договор түзүп. Эгерде декларация толтуртпаса, анда айтып атам, ошондо мага окшогондор да алам деп чыгат. Ал алам дебеш керек. Колунан келбегени, бага албаганы жөн эле неме боло береби. А материалдык немелери барлар алыш керек. Мен колдойм муну. Бул көз караштарыңыз биздин динибизден чыкканбы же өзүңүз жашоодон? Жок, мен өзүм эми мынтип айтсам дагы эртең молдолор аябай жаман кылып жазып неме кылып жүрүшпөсүн, мен динге жакшы түшүнбөйм. Ошон үчүн динди талкуулагым келбейт, айта албайм. Себеби өзүм түшүнбөгөндөн кийин башка да. Ал мен үчүн аябай ыйык нерсеге түшүнбөгөн эле, жакшы билбеген эле барып чая беришин каалабайм. Мен мындай жашоо турмуштан алып айтып атам. Эми Кудайдан жашырбаганын пендеден жашырабы? Фактически бар да азыр ошолор туурабы? 2 аял, 3 аял менен жашап аткандар. Аялдар деле бирин бири билет, бала чакалары деле билет. Ону просто ачыкка чыкпайт, айтпайт. Аны айтып, ошон үчүн ошолордукун мыйзамдаштырыш керек. Жана былтыр мыйзам кабыл алындыбы? Байлар байлыгыңарды жашырбай алып чыккыла
Реватизм. Так ошондой кылыш керек. Мыйзамдаштырыш керек. Ачыкка чыгыш керек. Жанар Акаев бизге подкастка келбеди беле. Жанар мырза, эгер бул подкастты көрүп атсаңыз, уктуңуз Абдулла Акаевдин сунушун. Ал эмне дейт? Жок, айта элекпиз, бирок иштешебиз дегенбиз. Сунуштар болсо айтып кулатын көтөрөм деген. Муну мындай да бир жылдары дагы ушундай бир маселе козголгон. Көп никелүү боюнча. Ошондо дагы бир топ аялдар чыккан. Каршыбыз тигиндей мындай кандай болбойт деп. Ошондо дагы мен бир ойноп жүргөн интермедиям бар. Ошондо дагы ошо көп эле аял менен жашап жүргөн депутаттар шайлоону алды эле да. Ошо жаман көрүнүп калбаш үчүн, эртең шайлоодо бир бөлөкет болуп таасир этпеш үчүн кыйкырып калп эле каршы болуп чыгышкан. Эже бар эле депутат, ким эле фамилиясын таппай атам, банкир. Кайсы эже? Унутуп калбадымбы? Ал эже чыккан. Анда эркектер дагы аялдар дагы 2-ден 3-тен эрге тиели анда депчи. Андай болбойт. Аны мен сатира кылып ойноп жүрөм. Вот. Мен 2 аялым болсо, мисалы, 3 аялым болсо, 2-ден 3-тен балдарым болсо, мисалы, ошолордон барып бирөө кимдин балдарысыңар десе, Абдулдан дейт да, туурабы? Анан бир аялдын 3 күйөөсү болсо, кимдин балдарысыңар десе, мунулардын дейби. Аялдардын 2-3 күйөөгө тийгенине эркектер эле эмес, табият өзү жол бербейт да. Туурабы? Түшүндүрүп кетсеңиз. Түшүндүрдүм азыр. Мен деп атам. Мен 3 аялым болсун. 2-ден 3-тен балам болсун. Мен неге 2-3 жолу сурап атам, анткени бул аябай остр тема да. Сизди комментарийде сөзсүз түрдө бул үчүн жейт. Аял тараптар, эркектер колдойт. Мен ушуну айтам ошондо деле. Мен муну сахнада айтып эле келатам, айтып атам. Мен 2-3 аялым болсо, андан бир 5-6 балам болсо, бирөө барып кимдин балдарысыңар десе, Абдулданын деп айтат да, туурабы? Бир аялдын 3 күйөөсү болсо, андан 4-5 баласы болсо, кимдин балдарысыңар десе, мунулардын деп тиги 3 эркекти көрсөттү. Андай болбойт да. Ошон үчүн айтып атам, аялдардын көбөргө тийгенине эркектер эле эмес, табият өзү жол бербейт. Мүмкүн эмес андай. Биздин көрүүчүлөр ушул жерде көргөндөр комментарий жазып кеткилесиңер оюңарды. Кандай ойлойсуңар? Барбы кимдин 3-4 аялы бар болсо, аларды жазып кеткиле. Кандай экен? Дагы айтып коеюн. Байларды милдеттүү түрдө алдырыш керек. Ал эми 2 аял, 3 аял эмес, 1 аялды бага албай жүргөндөргө декларация толтуруш керек. Болбосо мага окшогондорду алам деп чыгат. Президенттик шайлоого только 4 аялы барларды киргизебиз дегенде, муну деле ачык алып чыкса болот. Эмне президент болгондор, болом деп жүргөндөр бир эле аялы менен жүрөт дейсиңби азыр? Жашап атышкандыр да. Жүрбөй. Мисалы үчүн канча президенттин мисалы үчүн Каримовда мынча аял болгондо, Назарбаевдики мына кеткенден билинип атат, Кыргызстандики мына бийликтен кеткенден билинди, Путиндикин айтып жүрүшөт, Лукашенконукун айтып жүрүшөт. Ушундай да, андан көрө ачык эле чыгыш керек да. Бул сөздөр ким айтты эле жана? Бизде өзгөчө Кыргыз өкмөтүндө премьер-министр болгондордун бардыгы 2-чи аял алышкан. Бул ачыгы. Куулум 2-чи аял алды премьер-министр болуп турганда, Апаз Жумагулович 2 аял алды премьер-министр болуп турганда, Курманбек Салиевич премьер-министр болуп турганда 2-чи аял алды, Жумали премьер-министр болуп турганда 2-чи аял алды. Да кимиси? Чыңгыз Айтматов. Эми ал Айтматовдуку такыр башка, Айтматов экөөнү эмес, 20 алса жарашат.
А кишинин жолу башка. Раматылык Чубак ажы айтып кеткен, эки аялды башкара албаган адам элди кантип башкарсын деп. Чубакка там бериш керек отура. Мен билем, бул жактан бир аз комментарийден кимди жейт болду экен. Сөздөрдө уруштар болуп атат уже азыр комментарийде. Калчылар бири-бири менен урушуп сөгүшүп. Амне түз эфир кетти азыр. Жок эми чыкканда ушул жерге жеткендер канча урушат да турабы? Аялы бардар, аял жоктор. Бирок кандай болбосун мен бир эле нерсени айтып кете алам. Үйлөнгүлө достор. Туура. Хотя бы бирди алып үйлөнгүлө. Силер төрттү угуп не кыласыңар? Хотя бы бирди алып алгыла. Потом калган. Азыр мода болуп кетти, билбейм, мод. 29, 30, 35ке барып үйлөр. Би айланам, кудай. Ошондой кантип болсун? Неге буга каршысыз? Каршымын мен, вот 22-23тен баштап уже үйлөнүш керек, вот. Жүрө бербей. Бир тема эле калды. Общий талкууга сүйлөшө турган. Биз ушул ислам дининде тегерегинде сиз сүйлөбөйм дебедиңизби? Ислам тегерегинде жүрөбүз, бирок мага бир нерсеси кызыктуу. Союз учурунда адамдар Кудай жок деп өскөн да, Кудай жок деп үйрөткөн. Сиз өзүңүздүн ишеничиңиз боюнча Кудай барбы, жокпу? Кудай бар деп билем мен. Себеби мен, между прочим, мен чоң аталарым бардыгы чоң молдо болушкан. Аны бүт кетме төөрөн жакшы билет. Мен өзүм атам гана молдо болгон жок. Калган чоң аталарым бар, абдан чоң касиеттүү кишилер болгон, молдолор болгон. Мен бир нерсени айтайын. Мен мындай айтайын, чоң апам дейин, чоң апамдын колунда чоңойдук. Чоң апамды атам өзү көрбөптүр. Өзү деле билбейт экен. Бизди бир кемпир бакты. Бакты дегеним кандай? Чоң апабыз ушул, атамызды ушул төрөгө, биздин чоң апабыз ушул деп жүрдүк да. Биз качан кийин уже алдыбыз үйлөнүп, жайланып калгандан кийин билдик, что ал атабыздын эжеси экен. Ал киши дагы намаз окучу. Ал киши дагы китеп окучу. Атын дагы кийин билдик. Аты Турдукан экен, апабыздын. Айылда элдин баары молдогус десе, биздин апабыздын аты Молдогус деп жүрө бериппиз. Көрсө, китеп окуган үчүн, намаз окуган үчүн илгери жеңелери Молдогус деп тергеп, ал ошон үчүн Молдогус болуп калыптыр. Ошон үчүн азыр кандай суроо бердиң? Ушул Кудай барбы, жокпу деген. Бар, көкүрөгүбүздө Кудай бар. Мен ошон үчүн айтам. Айтпайм, мен чоң аталарым баары касиеттүү кишилер болгон, чоң молдолор болгон. Мен жакшы түшүнө албайм, неме кыла албайм. Бул нерсе мага ыйык. Ошон үчүн түшүнбөгөн нерсени чампалап бирдеме айта албайм. Айтпайм да. Бир гана түшүнүгүм, төбөдө Кудай бар деп жакабызды кармап, айланайын, мусулманбыз деп басып жүрөбүз. Биздин кыска суроо жоопторубузга убакыт келди. Биринчи суроодон баштайлы. Жакында концерттер барбы? Бар эме, анан Кудай буйрса мына эртең 1 январдан 5 январга чейин Ошто Кыргыз драма театрында сахнада эки кыз, эки кызчы деген Динара Акулова, мен бар, Сарпмызаева деген бар, Нарымбек болуп, ошол 5 күн ошол жерде концертибиз бар, Ош Кыргыз драма театрында. 6-сы күнү Гүлчөдө, 7-8 январ күнү Жалал-Абадта. Анан дагы барбы? Жок, себеби башка залдарды сураштырсак, отопление жок экен, залдын сууктугуна байланыштуу. Каерде жылуу зал болсо гана ушуну бүткөрүп келебиз. Жакында бир Казакстандын бир футбол командасы ойноду да, Челси мененчи. Челси бул Англиянын командасы да. Элдер жылыткычтарын үйүнөн алып келип стадионго алып көрдү. Балким сиздикинен ушул көрүнгөн. Жылыткычтарды алып келип. Эми мындай суроо, билеттер каяктан алса болот?
Ош Кыргыз драм театрында кассасында сатылып атат, анан онлайн сатылып атат. Ошол рекламада бар телефон. Ошолорго чалса болот. Ошондуктан уктуңар, концерттерин даталар орусча катышыңыздар. 1 январдан 5 январга чейин Ош шаары Кыргыз драм театры. Потом 6-сы, 7-си 6-сы Гүлчө, 7-си 8-и Жалал-Абад Барп театр. Наса. Жаттап алдыңар, Анда эмесе кеттик. Кийинки суроо. Акча деген эмне? Билбейм эмне экенин, акча да. Акчаны акча деп эле түшүнөбүз. Анын азыркылар эле ар кандай вариантыңар болбосо, биз акчаны акча деп эле түшүнөбүз. Бир учурда канчалык көп сумманы колуңузда армагансыз? Кээ бирөөлөр үчүн андай көп сумма болбошу мүмкүн. Вот биз үчүн акча эми бир 15 миң, 20 миң доллар менен концерт коюп калган учурларда, мындай жакшы болуп бүткөндө. Күнчө акчаңыз кайсы эмнеге кетип калат күндүк жашооңузда? Эмнеге кетет? Эми ар кандай машина алам, 1-2 жерден 1-2 жолу жер алдым, анан кайра сатып бердим. Ушундай. Бизнесиңиз жок? Бизнесим жок. Бирок баягы айылда кичине анча-мынча мал бар, бир туугандарым карайт. Жакында эле жогорку билим алууга тапшырыпсыз да, жогорку окуу жайга. Контрагыңыз канча? Ошол жака да кетеби? Кетпей анан. 20-26 миң беле ушундай болуш керек. Каяка тапшырдыңыз? Канча экенин деле билбейм, аны балдарым төлөйт да. Эмнеге тапшырдыңыз? Мындай экен да. Өзү адам мындай болот да. Өзү адам мектепти бүтөт, туурабы? Аттестатын алат, анан кесипин тандайт, окуу жайын тандайт, анан барып анан окуп, аны аяктап, бүтүп, анан эмгек кылып, иштеп, анан кадыр барып күтүп, анан тиги сыйлык наамдарды алат да. Меники наоборотунан болду. Мен иштеп, элге таанылып, анан заслуженный артист болуп, анан эл артисти болуп, карасам артист экенмин, анан ошон үчүн артисттикти окуп атам да. Ийгиликке жетип анан окуппу, наоборот. Экинчи курсмун. Бизде парадокс. Бизде жогорку кеңеште мыйзамдын баарын эле окуп отура беришпейт да. Жана пакеттеп кабыл алынган мыйзамдын арасында ушундай түшүнбөгөн нерселер кирип кетет. Мисалы мен азыр Кыргыз Республикасынын эл артисимин. Андан 5 жыл мурда эмек сиңирген артист алгам. Эмек артист экенмин да, туурабы? Мен азыр театрга ишке кирейин десем мени албайт. Неге? Дипломуң жок. Эгерде мен дипломум жок артист болбосом, анда мага эл артистин неге берди мамлекет? Кайсыл эмгегим үчүн мен Кыргыз Республикасынын эл артисти болдум? Айлаңыз эртең алып койбосун? Аны сот гана ала алат. Жок, көрдүңбү? Ал именно что парламенттин иши болуп атпайбы? Аны мындай кылыш керек эле. Кабыл алып атканда окуп көрүп, кандай кылабыз? Буга чейин бул мыйзам кабыл алынганга чейин тиги эмек сиңирген артист, народный артист болуп кеткендер көп. Ошолорго действиеси болобу, болбойбу? Могу мыйзам кабыл алынгандан кийин. Ушундан кийин гана бул иштейби, же кандай болот? Деш керек да, талкуулаш керек да. Жок да, бизде андай жок да. Бизде көтөрүп барды, ичине кирди кетти. Аны жазып аткан өзү деле түшүнбөйт, ал нар жагы эмне болот. Жанар байке, уктуңуз, дагы бир сунуш. Буну көтөрүшүңүз керек. Кийинки суроо. Сүйүү деген эмне? Мындай деп мен эмес, менден акылдуулар да айта алган эмес да. Бул өтө чоң бир айтып бүткүс не деп коет? Сатира. Жок.
сүйүүнүн түрү бар да, бул чексиз да. Ата энеге болгон сүйүү, мекенге болгон сүйүү, аялыңа болгон сүйүү, балдарыңа болгон сүйүү, керек болсо доско болгон сүйүү толтурат да. Муну бир кеп менен айта албайсың. Мен эмес, менден кийинкилер айтып бите элек. Эң чоң сүйүүңүз кимге арналган? Мен чоң сүйүүм кимге арналган, анан ошол чоң сүйүү мага келгенби, келбегенби деле ишим жок. Неметпейм. Мен кантип үйлөнгөнсүң дебейсиңби? Кантип үйлөнгөнсүз? Мен азыркы жеңеңер менен үйлөнгөндө мен театрда иштеп калдым эле, ал китепканада иштейт эле. Анан өзү тиги Курктагы жүргөн Жолдош, тиги жанагы менден жүргөн арс балдардын көбү жакшы билет, жакшы сүйлөйт өзү. Мен айттым да, вот, сен мага эле тийип албайсыңбы дедим да. Тамаш иретинде. Десем ал айтты, жиндисиң го, анан мени сенден башка ким алмак эле деди да. Болду, ошон боюнча точканы койгонбуз. Андан бери сүйүү жөнүндө сүйлөшпөйбүз деле. Сен мени жакшы көрөсүң, мен сени жакшы көрөм деген сөз жок. Ошондон бери мына 42 жыл болуп атат жашап атканыбызга. Только акча жөнүндө гана сүйлөшүп келатабыз. Азыр кейбейсизби? Ошол тамаша эмнеге айттым эле деп. Жок, кейбейм. Анда кейигенде кейим десем болбойт да. Кейи турган нерсе болуш керек анчы. Кейбейм, наоборот, сыймыктануу менен айтам. Кимдир бирөөлөр уялат болуш керек, ошентип эле үйлөнүп алып деп. Мен ошентип үйлөнүп алганыма сыймыктанам. Анан жакамды кармап топ келтирем, что ошого туш келгениме. Кейигенде варианттар көп эле дейсиз байке. Особенно кыз бурактан. Ой, ал кыз бурактын кыздары ал жөн эле мындай эле айтылган нерселер да. Андан башкасы андан көп. Абдулла эки, бизди чыкты өзүңүздүн эмеңизге, концерттериңизге алгыңыз келген жокпу? Былжыратып барат экен, көрдүңүзбү? Мощный. Жок, кээде ошондой суроо жакшы болот да. Сезимдериңиз кандай болуп атат деп. Сезим деген ар кандай болот. Ал ошол обстановкага жараша сезим болот да. Бакыт деген сөздү кандай түшүнөсүз? Бакыт мындай да, жанагы кээ бир ата энелер, кээ тойлордо деле айталы, кээ бир тамадалар айтып калат го, кол чаап койгула, анан кол чапкандын балдары депутат болсун, министр болсун, кол чаппагандардын балдары ошолордун шопуру болсун деп мындай тамаш иретинде айтып калышат. Көпчүлүгү дагы ошентип бата берип дегендей баласына, башкасына. Адамдын бактысы бир байлыкта чоң. Бийликте, депутаттыкта, министрликте, керек болсо адамдын бактысы президенттикте да эмес экенин Кыргызстандын тарыхы кайра далилдеп келатат да. Бакыт эмне? Бакыт пайдубалы бекем үй бүлө күтүп, бала чака күтүп, небере күтүп, Кудай ден соолук берип, ошолор маңдайыңда аман эсен, курсагың ток, кийимиң бүтүн, уйкуң тынч болсо, ошондон өткөн бакыт жок деп эсептейм. Азыр байлар көп, башка көп, балким алар дагы өзүнчө бактылуудур, ылайым бактылуу болушсун. Бирок ошончо нерсе менен уктабай жаткан, ойлору бир жерде эмес шордуулар да көп. Сиз бактылуусузбу ошондо? Мен бактылуумун буюрса. 100%. Кудай буюрса. Накта деген сөздү кандай түшүнөсүз? Накта деген сөз бул даана деген сөздүн эле синоними да. Даана подкаст болушубуз керек болчу экен. Накта, даана, так дагы кандайлар бар? Окмуштуудай
сөзүнүн немелери көп. Чыныгы. Чыныгы. Орустар орусча айтмакчы как она есть. Как она есть. Оштуктар айтмакчы даңгал. Бизде бүгүн даңгал подкаст болду. Билбейм аны. Эл чечсин. Эл чечсин биринчиден, экинчиден мен билбейм да силерге чейин да кимдер келип кетти, кандай. Сиз үчүн. Неме болду? Подумаешь, еще одно интервью, да. Аны айта албайм, аны эл чечет. Комментарийге жазып кеткиле, унутпай. Кыргызстандагы эң накты адам сиз үчүн ким? Анда атам, мен башка. Тура эле жооп баарды өзүнүн атасын, апасын дейт. Ар ким ар кандай айтат. Ушул жерге чейин биздин көрүүчүлөр көрсө, бул жерден жактырууну баспаса, бети деле жок экен. Туурабы? Жок, аны айта албайм. Ооба деп колдоп койбойсузбу же жактырууну бассын? Мен өзүмдүн бетим жакшы эмес, ошон үчүн элдин бетин айта албайм. Жактырууну унутпагыла. Ой пикирлениңерди унутпагыла. Адаттагыдай эле накты коноктор, накты алып баруучу накты сезимдер, анткени бул накта подкаст. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө. Саламат.